Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Эфирде кайрадан ата энелерге арналган радио мектеп уктуруусу. Бүгүн биз сиздер менен балдардын өнүгүүсүндө оюнчуктардын мааниси кандай, оюнчуктардын ролу кандай деген теманы талкууга алабыз. Бүгүнкү студиянын коноктору Токон Абсаматовна Орусбаева, педагогика илимдеринин кандидаты, Ишеналы Арабаева атындагы Мамлекеттик университеттин мектепке чейинки билим берүү технологиясы кафедрасынын башчысы жана Дилнара Жолдошевна Майгулакова, Бишкек шаарындагы 186 Ак жол мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору. Биздин студияга кош келипсиздер. Бүгүнкү уктурууда баланын оюнчугу кайдан чыккан, оюнчуктардын кандай түрлөрү бар, оюнчуктар менен бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз канчалык камсыз болгон, ошондой эле ата эне оюнчуктарды колдонууда балдар менен ойной алышабы? Мына ушундай жана башка бир топ суроолорду сиздер менен чогуу талкууга алабыз. Эмесе мен алгачкы суроону Токон Абсаматовна сизге ыйгарайын. Бул оюн деген өзү эмне? Баланын жашоосунда кандай мааниси бар? Оюн деген бала үчүн эң негизги керектүү нерсе болуп эсептелет. Анткени бала оюн аркылуу дүйнөнү тааныйт да. Ошондуктан оюнду жөн эле ойной бербестен оюнчук керек ага. Оюнчуктардын түрлөрү бар. Ал оюнчуктар менен ойногондо балдар өзүнүн аң сезимин, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн, кабыл алуусун, көптөгөн психологиялык жараяндардын баарын козгоп, ошонун негизинде кичинекей, мисалы үчүн бешиктеги балага дагы оюнчук керек. Анан ар бир жаш курагына өзүнө ылайыкташтырылган оюнчуктардын топтомдору иштелип чыккан. Бирок эми азыркы маалда көп нерселер жетишсиз болгонусу атат. Социалдык абалдарга байланыштуу. Бирок ошого карабастан кээ бир бакчаларда дагы эн аталардын да мүмкүнчүлүгүнө жараша алар колдонууга аракет кылышат. Токон Абсаматовна, ушу оюнчуктар кайдан чыккан, ушулардын тарыхына токтолуп кетсеңиздер жакшы болот эле. Бул ар бир доордо, ар бир мезгилде балдардын оюнчугу болгон да. Ал баягы элдик оюнчуктар, баягы этно оюнчуктар болгон. Ошондой эле заманбап оюнчуктар болгон. Дилнара Жолдошевна, бул суроо сизге дагы байланышат. Илгертен бери чын эле үй бүлө балага аябай кам көрүү менен мамиле кылган. Ошого байланыштуу эгерде илгерки замандарга кайрылсак, мисалы үчүн үйдөгү эле табигый буюмдардан эле оюнчук жасаганга, мисалы үчүн чүкө, балдар үчүн, балдар үчүн. Көчмөн жашоодо. Кыздарга болсо чий курчак, анан дагы толтура жумшак оюнчуктардын. Азыркы кезде дагы ошого кайрылып атабыз. Бул эми табигый оюнчуктар. Табигый оюнчуктар, ооба. Анан кийин саноого, мисалы үчүн ар түрдүү бак дарактардын мөмөлөрүн, жемиштердин ичиндеги данектерин ар түрдүү түскө боеп, ошолорду пайдаланса болот. Баланын колуна каалаган бир нерсени берсе, аны оюнчук кылып ойногонго аракеттенет. Өзүнүн билишине жараша. Ошондой интизар боло турган болсо, чоңдор эн ата болобу, бакча болобу, ошол баланын немесин байкоо жүргүзүп, анан ошону улантып кетсе болот да. Ошого түрткү кылыш керек. Аң сезими, тили өсөт. Тандаган оюнчугунун эмнеге пайдаланат, бул эмне, эгерде ал курчак дей турган болсо, ал сүйлөшөт да. Сүйлөшкөндө демек кеби өсөт, анан сөзү өсөт. Баланын өнүгүүсүнө жардам берет да, пайда болот да. Рахмат. Дилнара Жолдошевна, сиз күн сайын балдар менен иштейсиз. Балдар менен кезигип турасыз, сүйлөшүп турасыз. Мен өзүм бала бакчада иштегенине байланыштуу, эгерде кичинекей кезимде чагылдырып кетсем, биздин чоң апаларыбыз жана жүн тутканда, бир иш кылып атканда ушу отуруп эле бирдемени окшоштуруп эле бере коюп эле, анан ошонун баягы негизи оюн аркылуу бала үй бүлөдөгү, айлана чөйрөнөдөгү жашоонун ойноп атканда ошону чагылдырып кетет да, эмнени көрсө ошону оюнга айландырат бала. Ошондуктан демек баланын оюну чоңдордун жумушу сыяктуу эле ошо айлана чөйрөнөсүндө мисалы ата эненин ички мамилелерин, апасы кандай мамиле кылса ошолордун бүт баарын чагылдырып,
негизи оюн көп түргө бөлүнөт да. Мисалы сюжеттик ролдук деп коебуз, ошо үй бүлөдөгү жашоонун турмушун чагылдырып кетет. Же болбосо баягы врачка барса, ошол докторлордун баягы жасаган мамилелерин, ички мамилелерин бала оюн аркылуу кайта мазмундап берет да. Ошондуктан бул эң эле кичинекей балдарга ар бир жашына жараша, өзгөчөлүгүнө жараша оюнчуктарды ылайыкташтырып, мисалы бала бакчада баягы алып беребиз да. Себеби эң эле кичинекей балдар 3 жаштагы балдарга чейин жанагындай пирамидка деп коюшат. Алар ар түстүү. А биздин балалыгыбыздагы оюнчук деп айтсак, мисалы чоң апам баягы жүн тутуп отурса, баягы кийиз жасап атканда кызыл түстүү жүндөр, эмнелерди ошолор менен салыштырып көрсө, ошо сенсордук тарбия деп коебуз, ошол түстөрдү кабыл алууга ошол нерселер түрткү беришкен да. А бүгүнкү күндө биздин заманбап оюнчуктар ар кандай жанагындай пирамидалар бар, эми аябай эле көп да. Бирок көп эле ателер ошону баягы айырмалантып ала алышпайт да. Ошондуктан мен ойлойм, ушу биз педагогдор кичине ошол жагынан иштешибиз керек экен, багат беришибиз керек экен. Эми көп эле балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша оюнчуктарды тандай билиш керек. Тандай билиш керек да. Бул оюнчуктардын өзүндө деле жазылуу болуш керек ушул жашка чейин. Эми ар бир оюнчукта илгерки баягы совет доорунда чыккан оюнчуктардын бүт баарына жаштары жазылып жүрөт да. Кичинекей балдар үчүн мисалы 1 жашка чейин, 3 жашка чейин деген жазуулар. Эми азыр андай жок. Мисалы биз өзүбүздүн баягы бала бакчада өткөрүлгөн жанагы ателер менен өткөрүлчү иш-чараларда ошол маалыматты беребиз да. Кичинекей балдарга кандай ылайыкташтырып, кандай оюнчук алып берсе болот. Эми өтө эле кичинекей балдар жана майда чүйдө оюнчуктарды алып оозуна салып жутуп жерип, өзүнүн ден соолугуна таасир тийбес үчүн жана чоңураак пирамидаларды, пазлдар бар, азыр жакшынакай конструктор деп жана кубиктерден жасалган ошол нерселердин бүт баарын сунуштайбыз. Дилнара жолдошуна, бүгүн оюнчуктун түрү абдан көп. Мына дүкөндөргө барсаңыз, атайын оюнчук саткан дүкөндөр пайда болду. Оюнчук саткан бөлүмдөр көп. Кайсы эле дүкөнгө, чоң дүкөнгө кирсеңиз. Ошого жараша бүгүнкү күндө ушундай бир ата энелердин дагы катмары пайда болду. Абдан көп оюнчук сатып беришет балдарына. Ушу оюнчуктардын өтө көп болгону жана оюнчуктардын жок болуп калганы кандай таасир берет балдарга? Бул оюнчук көп болгону менен бала аны бир аз колдонуп эле анан сындырып ыргытып жиберет. Же ошол оюнчук абдан көп болсо, же бала абдан жакшы өнүгүп кетеби? Себеби жок, бала ошо ойногонду билбей калат да. Ошондуктан жаш өзгөчөлүн деп атпайлыкпы? Оюнчукту алып бергенден кийин кичине ата эне образга түшүп, кошо ойноп, мисалы курчак болсо аны кичинекей бала кылып, ороп, анан эркелетип, жанагындай бешик ыры болсо бешик ырнырдап берсе, бала өзүнө бир жакшынакай мындай практикалык жүзүндө бир көнүгүмдөрдү алат да. Анан эгерде жөн эле колуна карматып койсо, көбүнчө эле балдар сындырып коет ал оюнчукту. Аны кантип колдонууга да билбей калышат да. Ошондуктан жанагындай ата эне бала менен кошо бир аз болсо да ойноп, ошонун баягы багытын көрсөтүп коюш керек да. Демек биздин бүгүнкү күндө көп ата энелерибиз балага оюнчукту көп сатып берсек эле, булар ойной берет, булар өнүгө берет дегенден биз алыс болушубуз керек. Канча оюнчук сатып берсек дагы ошону балага абдан жетиштүү кылып, жеткилең кылып, пайдалуу жагына буруп, биз ошол оюнчукту бала менен кошо ойноп, баланга тажрыйбаларды, көндүмдөрдү жаратып өнүктүрүшүбүз керек экен. Токон Абсаматовна, сизге суроо, оюнчуктун кандай түрлөрү бар? Оюнчуктардын азыр аябай түрлөрү сиз айткандай аябай көп. Бул жерден эми жаш өзгөчөлүгүнө жараша мындай илимдин немесине эгерде кайрыла турган болсок, бала энесинин ичинде жатканда энеси канчалык көп түстүү нерселерди байкаса, ошонун баарын бала сиңдирип алат экен. Керек ушу түстү керек болсо. Дилнара айткандай сенсордук тарбия ошо эненин ичинен башталат да. 3 жашка дейре эгерде бала жана түстөрдү, негизги түстөрдү калыптандырып албаса өзүнө, кийин татаалыраак болуп калат. Бул мен өзүмдүн тажрыйбаман дагы бар, неберелеримдин эмесинен. Мен өзүм адис болгону менен ошону байкадым да, эң жакшы. Кийин ажыратуусу кыйын болот. Кийин ажыратуусу кыйын болуп калат экен. Ошондуктан жанагы шалдырак оюнчуктар, анан кийин кыймылдатып койсо, кыймылдап, анан түстөрү сонун кичинекей 6 ай, 7 айлыкмы, 1 жашка дейре кроватта жатканда ойногонго жакшы да. Анан кийин асма оюнчуктар, ошондой эле шылдырактар, үн чыккан, шылдырактар. Анан жумшак оюнчуктар,
жумшак оюнчуктардын бир жакшы жери ал кичинекей кезинде 6 айдан баштап ал бирдемени кармаганга неме кылат да, ошондо жанагы манжанын башында нервдин точкалары бар. Ошолор аркылуу эгерде ал кармаганда жумшак, бирок кандайдыр кызыктуу болот да, бир ичине мисалы үчүн кичинекей майда шурчалар салынып анан сырты неме болгондо кызыктуу да, ошону менен кармап ойногонго. Ошо сыяктуу. Андан кийин жыгылбас оюнчуктар, кыймыл аракетти ошо баланын аракети менен жасаган оюнчуктарды, анткени ал ошо карап анан кийин өзүнүн мүмкүнчүлүгү боюнча ошого сүйлөп, нары түртүп, бери түртүп ойногонго аябай жакшы неме кылат да. Анан кийин топ ошо кичинекей бала колуна оюнчуктарды тартып кармагандан баштап ошо топтун түрлөрү бар да азыр. Жумшактар бар, калыңдар бар, ошондой эле резина, пластмасса оюнчуктар. Аны эми 1 жашка жакындап калганда балдардын тиши да чыгып калат. 6 айдан баштап, кээ бирлериники 6 айдан баштап чыгат да. Ошо тиштери кычышат. Ага атайын оюнчуктар бар. Аны жууп тазалап бериш керек да, аны берип коюп эле ошойдон калтырып койбой, энетилер ага да көңүл буруш керек. Анан барабан, дилден айткандай пирамидалар, колдору мүмкүн 1 жаш, 1,5 жашта ал мүмкүнчүлүгү келбеши мүмкүн. Бирок анын ошо түсүнө карап кызыгып, анан ойногонго аракеттенет да. Ошондой эле сууга чөкпөгөн, ооба. Алар мисалы үчүн кийинип атканда ванночкага отурганда да ошо жанында отурса, ал да бир сонун нерсе да. Ошондо биз баланы үйрөнбөй калат деп айтабыз да. Баланын пассивдүү сөздүгү көп болот активдүү сөздүгүнө караганда. Бирок активдүү сөздүктү кийин ошо биз баланын тажрыйбасынан карап анан кийин активдештиребиз да. Демек биз оюнчуктарды балдардын жаш курагына жараша туура тандап, аларды балдар менен кошо туура колдоно билсек, балдардын көрүү, угуу, сүйлөө жөндөмдүүлүктөрүн оюнчуктар өнүктүрөт. Туура. Майда моторикасында өнүктүрөт, кабыл алуусунда өнүктүрөт, чыгармачыл кыялдануусун өнүктүрөт да. Ошо кичинекей кезден баштап эгерде балага мүмкүнчүлүк берип, Дилнар айткандай, энеталар алып келип эле оюнчуктарды берип коюп эле ошодон мен жыргаттым деп коюп отуруп алат да. А чындыгында эгерде ошол оюнчукту алып келип туруп, бул эмне экен деп баладан сурап, кошо ойноп, мен мындай кылат элем, сен кандай кыласың деп эгерде кызыктырып койсо, ал оюнчукту бала сындырбайт дагы, ошону ойногонго аябай сактайт. Анан кийин бала мисалы үчүн энетага аябай жакын болот, жакшы көргөн кишилерине аябай жакын болот да. Ошондой эле оюнчукка дагы ошондой жөндөмдүүлүгү бар да, жакындыгы бар. Алар бир эле оюнчукту жакшы көрөлөйт. Эгерде ал оюнчугу бир жака түшүп калса же унутулуп калса, ыйлап ошону таап бер деп кыйнайт да, байланып калат. Ошол жактарды да энеталар билип туруш керек да. Ошо жакшы көргөн. Эми бүгүнкү күндө биздин коомдо, бүгүнкү учурда көп ата-энелер балдарына телефондон фильмдерди көрсөтүп, ошо телефонду колуна берип, арган гаджеттерди колдонушу, планшеттерди, ушундай бир балдарды алаксытуунун башка бир жолдорун көбүрөөк ошого берилип атат, пайдаланып атышат ушуну. Ушунун пайда зыяны жөнүндө кичине кеп козгосок жакшы болот. Мен айтып кетер элем, негизи бала оюн аркылуу өсүп өнүгүүсүнө чоң таасир берет кичинекей кезинде. Анан бүгүнкү заманбап шартыбызда жанагындай планшет эмнелерди азыр кичинекей бала болсо да ата-энесинин колунан талашып, ошону ачып, жанагы керектүү баскычтарын басып, уже ойной башташты да. Ошону бат эле кабыл алуусу да. Бирок тилекке каршы бул нерсе өтө эле зыяндуу болуп атпайбы бүгүн балдарыбызгачы? Себеби багы колуна сотканы кармабасат, ата-энесинин колунан жулуп алышат. Оюндарга кирип, анан жана Токон эже айтканда, жана өсүп өнүгүүсүнө, кабыл алуусуна ошонун бүт баары эле зыян келтирип атат да. Себеби жанагы биз мелкий моторика деп атпайлы, колдордун майда булчундары мээси менен кошо өнүгүп атпайбы? Ошондо балдардын колунда оюнчук болуп, анан баягы мисалы ордун алмаштыруучу буюмдар деп коет да. Мисалы ошол эле ручка болобу же таякча болобу. Кана балам, эгерде мен врач болгум келсе, баягы градусникти салып деп, ошол таякчаны алып градусник кылып, ошол жагы калып атпайбы баланынчы? Мен деле өзүм неберелеримди карасам, 2 кыз, ошол 2 кыз мындай ойногонду билбейт. Ана келиниме айтам да, сен өзүң көргөзсөң, мына момтип ороп, анан буну алып баягы окшош буюмдарды баягы
алмаштырчу буюм болуп атпайбы? Колуңда эми сен мисалы ошол шприц жок болсо, ошол эмени таякчаны алып алып, бала баягы суук тийип калган балага сөз түрүндө дары берет экен, же болбосо баягы укол саат экен деп, ошону баягы эне деген кичине баягы ойносоң, анан булар жанагы андан ары баягы буну толуктап кетишет да ошол неме. А жок, бүгүнкү күндө ошол жанагындай нерселер өтө эле зыян келтирип атат балдарга. Себеби бала бакчага келген балдар деле көп эле ойногонду билишпейт. Анан биз жанагы сабактарды улуу же болбосо ар кандай оюн зоокторду өткөрүп атканда көбүрөөк оюнду жана оюн аркылуу өнүгөт деген бекеринен айтылбаган. Өзүнүн ойногон потенциалын колдонбогон бала кийин школго барганда деле ошонун зыянын тартат. Оюн карак болуп ойногусу келип, ошол бала баягы эрте барып калганда аябай кыйналат да. Демек бала ошо өз учурунда ойнош керек. Анан биз ошол жаман нерсе бүт баланын психикалык ден соолугуна зыян келтирип атканына байланыштуу бүгүнкү күндө бала көп деле оюнчукту деле карабайт, ошону колдонууга да билбей атат да. Ошол аябай өкүнүчтүү болуп атат. Бул чоң маселеге айланып баратат бүгүнкү күндөчү. Эми бүгүн биздин көп эле ата энелерибиздин колу бошобойт да. Айрыкча жаштар колу бошобой эле баягы балдары эптеп алаксып тынч бир коопсуз жерде отурса болду деп же телевизордун коюп берип коюшат, же колдоруна планшет карматып коюшат, же телефонун берип коюшат. Ошого байланыштуу Токон Абсаматовна, сиз жаш ата энелерге кеп кеңешиңизди айтып койсоңуз. Азыркы заманбап буюмдарды балдар кармабасын деп мен айта албайм. Бирок ошону чек болуш керек да. Чек болуш керек. Жанагы телевизорлордун немесин өздөрү саят, кнопкаларын басат. Бул дагы эми азыркы мезгилдин талабы болуп атпайбы? Кичинекей балдар чоң адамдар эмне жазса, ошону кайталаганга аракеттенет да. Ошондуктан эми аларга деле мүмкүнчүлүк бериш керек. Мисалы үчүн 2-3 жаштагы балдар кээ бир чоң адамдардын жасай албаган гаджеттердин же телефондордун немелерин билбейт, бирок кнопкаларын басып кайсы эмне керек экенин билип атышат да. Телефондун ичинде өтө көп сонун таанып билүүчү фильмдерди, программалар бар сонун. Ошол эле жерден жана түстөрдү ажеде дагы энетилер ошондо тандап билиш керек да. Тандап анан кийин убакыт чеги менен бериш керек да. Анткени балдар чоң адамдардын мындай айтып неметкенден мурун ошо телевизордон тезирээк үйрөнөт. Тезирээк үйрөнүп, англис тилин даже, ырларды телевизордон, мультфильмдерден үйрөнгөндөр бар да. Мен өзүм неберелерим балдардын кабыл алуусуна жакшы таасирдүү болуп атат да. Бул дагы эми азыркы мезгилдин талабына ылайык болуп атат да. Биздин мезгилде мисалы үчүн телефон дегенди билген эмеспиз. Телевизор болсо болуптур, болбосо жок, анда да элме да. Бирок ошого карабастан чын биз китепке карачубуз, окучубуз, анан эме болуп. Азыркы мезгилдин эми таптакыр эле болбойт деп койсо, менин оюмча болбойт го дейм да. Ар бир нерсенин чеги болуш керек да. Балдардын эгерде ошол жардам берип атабы, ошо мисалы үчүн бүгүн бир мультфильм көрдү, же болбосо тиги жана телевизордон бир жакшы бир немесин көрдү, ошондон кийин баланы эмнени көрүп атасың деп сурап, кызыгып, эне ата менен баланын ортосунда байланыш болуп, эгерде ошондон бир жакшы пайда болуп атса, анда ошону убактысын бөлүштүрүп, мисалы үчүн сен мына мактап, колдоп, эгерде жакшы неметсең, ой азаматсың, сен бүгүн мореке мультфильмди көрөсүң же деген сыяктуу эми алдаган эмес, бирок бул жерде балдардын чоңдор менен сүйлөшүүсү пайда болот да. Мындай кылса болот экен. Мисалы үчүн балдарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Аларды ыйлатпаганга аракеттениш керек да. Эгерде балдар менен туура сүйлөп, туура мамиле жасап, ага чоң адамдай баарлашуу болсо, бала ошого көнөт. Кичинекейинен баштап. Демек, биз интернеттен деле ата энелер балдар үчүн таанып билүүчүлүк багыттагы жакшы программаларды ачып берип, көрсөтүп, бирок убактысы менен. Интернетти деле аябай эле балдар дагы байлап койбой, бирок убактысы менен көрсөтүп турса, жаш өзгөчөлүгүнө жараша жакшы программалар бар. Ошолду жана сенсордук тарбия боюнча бир 10-15 мүнөттүк жана жакшынакай ырларды айтып берип атат. Пластилинден жасалган курчактар бар да. Мага эмнеси жакканы,
ошол ар түстүү кылып көйнөктөрүн кийгизет да. Анан кийгизип атканда ошонун түсүн айтып берип атканда бала ошонун артынан эле айтып берип атат Кайталайт, да. Анан бир 3 жашар бала уже баягы түстөрдү жакшынакай кабыл алып сүйлөп берип атат да. Бирок эми аны жана антип ден соолугуна зыян келтирбей өзүнүн убактысы менен чеги менен колдонсо болот. Дилнара Жолдошовна, сиздердин мекемеде негизи канча жаштагы балдар тарбияланат? Бизде 2,5 жаштан баштап 7 жашка чейинки балдар тарбияланат. Негизи сиздер ушул бүгүнкү күндө ушу балдарды өнүктүрүү багытында кандай оюндарды ойношот? Сиздерде оюнчуктар жетиштүүбү? Буга карата ата энелер менен мындай байланышыңыздар кандай? Биз эми ата энелер менен тыкыз байланышта иштешебиз. Бирок тилекке каршы биздин бала бакчабыз ошол конушта жайгашканы менен жаңы конушта. Жаңы конуш болуп аткандыктан, жаш үй бүлөлөр болуп атканда биз мындай ата энелерге таламыбызды баягы талап коюп момундай оюнчук алып бергиле деп айта албайбыз да. Анан бирок мүмкүнчүлүгүбүз Сиздерде оюнчуктарыңыздар жетиштүүбү? Мүмкүнчүлүгүбүз келишинче биз жанагы окуу процесске керектүү оюнчуктарды, анан көбүнчө өз кол менен жасалган оюнчуктарды колдонобуз. Көп мүмкүнчүлүк болбогондуктан ошон үчүн бир мүмкүнчүлүк болгондо оюнчуктарды алганга аракет кылабыз. Сиздер өзүңүздөр дагы кол менен да оюнчуктар жасайсыздарбы? Кол менен да тарбиячылар отуруп жакшынакай биздин жанагы элдик курчактарды жасашат. Илгертен бери келаткан чий курчактарыбыз бар, кийистен жасалган курчактарыбыз бар. Бул эми баягы балдар ойнойт. Бирок көбүнчө сабакка колдонобуз. Ошо балдарды тааныштырууга жакшы таасирин берет. Эми оюндун түрү көп. Эшикке чыгып жана кыймылдуу оюндарды ойношот, биздин улуттук оюндарды. Сабак өтүп атканда дагы ар кандай дидактикалык оюндарды колдонушот. Ошондуктан оюн аркылуу биздин балдарыбыз бүгүнкү күндө өсүп өнүгөт. Эми сиздерге менин акыркы суроом Токон апсам атынан. Бүгүнкү күндө ушул балдарды эртелеп өнүктүрүү, башкача айтканда төрөлгөндөн 3 жашка чейинки өнүктүрүүнүн абдан мааниси чоң экени айтылып жатат. Айрыкча акыркы маалда мына биз өткөнкү берүүдө ушу өнүгүүнүн стандарттарын талкууга алганбыз. Мына ушул 3 жаш мезгилге чейинки баланын өнүгүүсүндө оюнчуктардын дагы мааниси абдан чоң деп айттык. Бүгүнкү күндө ушул 3 жашка чейинки балдардын өнүгүү маселесинде биз ушу оюнчуктарды туура тандап атабызбы? Себеби 3 жашка чейинки балдар көбүнчө коопсуздук дегенди билбеген учурда, бул өзгөчө учурда. Балдардын дүйнө таанымы толук өнүгө элек учуру. Мына ушул учурда ата энелер дайым эле оюнчуктарды туура тандап бере алышабы? Бизде оюнчуктардын баары эле коопсузбу бүгүн дүкөндөрдө сатылып жаткан? Туура жана мен айткандай баланы эненин ичинен эле жакшы нерселерди эненин ичинде жатып бир ушундай узун жолду өтөт экен. Бала 9 айдын ичинде бала көп нерсени сиңирип алат экен да. Ошо сиңирген нерсени уже төрөлгөндөн кийин биз ошону чыгарганга аракеттенишибиз керек. Эң биринчи балдардын көрүү сезимин, угуу сезимин 3 жашка дейре ойлонуу, кабыл алуу, психологиялык жараяндардын баарын эгерде жакшы бир жолго коюп алсак, кийин ошол өзүнөн өзү эле жакшы бир чөйрө түзүлсө, балдар ошого өнүп кетет да. Жана Дилнара да айтып кетпедиби? Советтер мезгилинде бизде өзүбүздүн бир стандартыбыз бар болчу да. Баланча оюнчуктарды аласыңар, аны гигиеналык жактан текшериш керек, бир жумада эмес күндө жууп туруш керек, анан дегендей көп нерселер бар болчу да. Азыркы учурда ошол мен министрлик жака дагы бир кайрылып айтып кетет элем, эгерде мүмкүн болсо ошол талаптарды кайра госстандартты бир киргизиш керекпи деп ойлоп атам да. Мына азыр базарларга барсаңыздар, эми абдан арзан оюнчуктар бар. Анан советтер мезгилинде институт бар болчу. Мектепке чейинки тарбия институту. Ошонун ичинде 16 лаборатория бар болчу. Ошол лабораториядан кандай оюнчук, кандай түстө болуш керек, эмнеден жасалыш керек дегенге дейре бүт бардыгын неме кылчу да. Эми азыр дагы колубуздан келишинче мен мисалы үчүн студенттерди дагы үйрөтөбүз да. Биз азырдан ошолорго мүмкүнчүлүк беребиз. Оюнчуктардын астыгына байланыштуу камырды, тустуу камырдан кадимкидей эле унду, камырды, тусту кошуп туруп, анан кийин аны оюнчук жасап, аны бышырып, анан кийин боеп
беребиз. Боегондо дагы боегу акрил боегу. ден соолукка зыян Зыян келтирбеген. Анан ушундуктай жакшы да, аны балдарга жасатып үйрөтүү. Ошондой эле таштарды биздин университеттин жанында таштар да калбай калды. Кичинекейинен баштап чоңуна дейин алып келебиз дагы. Анан студенттер ошону өзлөрүнүн каалоосунча боешот. Мисалы үчүн адамдын башына окшош болсо, адамдын сүрөтүн тартып, аны дагы боеп. Иши кылып колдон келишинче жана пластик бөтөлкөлөрчү. Аны дагы эми баягы тиги оюнчукта кылабыз, чымчыктарга үйдө жасайбыз. Жазында илип коебуз, бер жагында ачык тиги жем-семиз алганга. Эми иши кылып толтура. Мектепке чейинки мекеменин тарбиячылары мындай чыгармачыл келишет да, колуна эмне тийсе, ошонун баарын жасаганга аракеттенет. Анан бизге дагы жанагы ар түрдүү программалардын семинар тренингтерине барабыз да. Ошолордон да көп нерселерди үйрөнөбүз. Вальдорфский педагогика боюнча, мисалы үчүн биз жалаң гана жүн менен, табигый кездемелер менен сонун оюнчуктар жасайбыз. Демек биздин ата энелер өзүбүздүн эле үйдөгү, колдогу, айлана чөйрөдөгү табигый буюмдарды, нерселерди пайдаланып туруп эле балдарына коопсуз оюнчуктарды жасап берсе болот. Анан эми мен мындай айтпай кетпесек болбойт го деп ойлойм. Жанагы илгери оюнчук болобу, башка нерсе болобу, буюмдар болобу, атайын бир кишилер барып тандап, муктаждыгына керектүү нерселерди карашчы да. Ошого да бир бөгөт койсо жакшы болот эле да. Арсан анан кийин коос деп ала берип, ал жөнүндө көп айтышат. Россияда мисалы үчүн боектору начар экен, зыян экен деп айтышат. Кытайдан келип атат оюнчуктар. Ооба. Эми Кытайдын балдары деле ошону менен ойноп атат, бирок биз ошого кичине көңүл жакшыраак бурушубуз керек деп ойлойм да. Дилнара жолдошуна сиз толуктайсызбы? Эми мен Токон эженин сөзүнө кошулат элем. Санитардык гигиеналык ченемдер боюнча көп эле оюнчуктар азыр бүгүнкү базарда сатылып аткандар туура келбейт. Себеби жанагы эң эле түстөрү аябай коос болгону менен балдарга аябай зыяндуу болуп калат экен, аллергия болуп балдар. Ошондуктан бул нерсеге анан жанагы жумшак оюнчуктарда балага жанагы аллергия, жана бронхолегочный деп коет, баягы ооруларга аябай зыян алып келет экен. Дем алуу Бирок тилекке каршы ал оюнчуктарды сатып алып эле колдонуп атабыз. Ошон үчүн эми бул өкмөт тарабына бул чоң маселе болуш керек. Ал баягы чоң эмелер иштешет санэпидемстанция жагынан. Биз ал нерсеге баягы сунуш катары эле айтып кетсек болот. Эми бул башка. Анда биздин ата энелер кайсы жерден оюнчуктар сатып алса коопсуз болот? Кандай оюнчукту кайсы жерден сатып алса туура? Биз андай баланча жерден алгыла деп айта албайбыз бүгүнкү күндө. Себеби бүт эле жерде окшош эле оюнчуктар сатылып атат. Мисалы жана чоң супермаркет дүкөндөрдө сатылып аткан оюнчуктар жана Россиядан келиптир эмне десе өтө эле кымбат. Ал мисалы ага чач кирпиги да жетишпейт ата эненин алганына. Бирок тилекке каршы ошо болгон барып ошо базардагы оюнчук жана ар кайсы жерде сатылган оюнчуктарды. Анан бул дагы бир өтө эле момундай зыяны жана пластик оюнчуктар, мисалы ошол эле кичинекей машиналар коку сынып калса жана устарага окшоп бир жерин кесип алганга аябай кооптуу да. Ошондуктан бул нерселерди эми баягы карап алыш керек. Алар деле баягы арзан болгону менен, ата эне алып бергени менен, бирок баланын ден соолугуна аябай эле кооптуу болуп атат. Ошондуктан мен бүгүнкү күнү биздин ата энелерди чакырат элем. Биз өзүбүз бала кезде чоңойгон таштардан үй салып, жалбырактардан тыйын жасачу элек, эмне кылчу элек. Ошо биздин жаратылыштагы сонун нерселер бар. Табигый оюнчуктарга кайрылалы деген. Кайта кайрылып келип, ошол чүкөлөрдү ойноп, боеп, жакшынакай колдонсо болот. Бирок бала деген балага оюнчук керек. Ошондуктан урматтуу ата энелер, ошол нерселерге көңүл бурсаңар жакшы болгон болот. Сиздерге чоң рахмат. Баланы таяк менен эмес, акыл менен тарбияла. Урматтуу радио угуучулар, биз ушуну менен бүгүнкү кезектеги эфирдин соңуна чыгабыз. Бүгүн биз сиздер менен оюнчуктар балдардын өнүгүүсүндө кандай мааниге ээ деген теманы талкууга алдык. Бүгүнкү биздин уктуруунун катышуучулары
Токон Абсаматовна Орусбаева, педагогика илимдеринин кандидаты, Ишеналы Арабаева атындагы Мамлекеттик университеттин мектепке чейинки билим берүү технологиясы кафедрасынын башчысы. Ошондой эле Дилнара Жолдошовна Майгулакова болду, Бишкек шаарындагы 186 Ак жол мектепке чейинки билим берүү уюмунун директору. Сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз. Ошону менен биз уктуруунун соңуна чыктык. Саламатта туруңуздар.